Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Тышкы иштер министрлиги Самарадагы жол кырсыктан жаракат алгандар боюнча маалымат берди. Орусиянын Самара облусундагы жол кырсыгында жаракат алгандардын арасында кыргыз жарандары жок. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кырсыктан улам оор жаракат алган 7 адам ооруканага жеткирилген. Алардын арасында кыргыз жарандары жок. Ал эми мурда белгилегендей каза тапкан 6 адамдын экөөсү кыргызстандык 31 жана 44 жаштагы жарандар болгон. Экөө тең кырсыкка кабылган унаанын айдоочулары экендиги кабарланды. Эске салсак, бүгүн 27-июнга караган түнү саат 12:15 чамасында Самара Большая Черниговка унаа жолунун 110-чакырымында жол кырсыгы катталган. Анда Honda жана Hyundai жеңил унаалары кагышып кетип, 6 адам жеринде каза тапкан. Ошондой эле 7 жүргүнчү оор жаракат алып, ооруканага жеткирилгени маалымдалган. Булак Суперкежи. Мен берген убада аткарылат. Путин Пригожиндин козголоңунан кийин биринчи жолу кайрылуу жасады. Кече 26-июнда Орусиянын президенти Владимир Путин куралдуу козголоңдон кийин биринчи жолу видео кайрылуу жасады. Путин Орусияда башаламандык уюштуруу аракетинин аягы ийгиликсиз болорун жана ал акырында баары бир токтотууларын баса белгиледи. Орус лидери Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожин тууралуу сөз кылган жок. Ошондой эле Орусиянын жергиликтүү басылмаларында 5 мүнөттүк видео кайрылуудан кийин Путин дароо күч түзүмдөрүнүн жетекчилери менен жолукканы, алардын арасында коргоо министри Сергей Шойгунун да болгону айтылды. Урматтуу достор, бүгүн дагы бир жолу Орусиянын жарандарына кайрылып жатам. Чыдамдуулугуңар, тилектештигиңер жана мекенчилдигиңер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Бул атуулдук тилектештик ар кандай коркутуу жана ички башаламандыктарды жаратуу аракети ийгиликсиз болорун көрсөттү. Коомдун аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин эң жогорку консолидациясы бардык деңгээлде көрсөтүлгөнүн кайталайм. Коомдук уюмдар, диний конфессиялар, алдыңкы саясий партиялар чындыгында бүткүл орус коомчулугу конституциялык түзүлүштү колдоо боюнча бекем, ачык айткан позицияны карманышканын айткым келет. Бардыгын ата мекендин тагдыры үчүн болгон жоопкерчилик бириктирип турду. Окуялардан келип чыккан коркунучту жоюу, конституциялык түзүлүштү, жарандарыбыздын өмүрүн жана коопсуздугун коргоо боюнча бардык зарыл чечимдер дароо кабыл алынганын баса белгилейм. Куралдуу көтөрүлүш кандай болгон күндө да басылмак. Козголоңдун уюштуруучулары адекваттуулугун жоготсо да, муну түшүнө алышкан жок. Алар кылмыштык аракеттерге барганын, өлкөнүн тышкы коркунучуна кабылганын, сырттан болуп көрбөгөндөй кысымга дуушар болуп турган өлкөнү алсыратууга аракет кылып жатканын билишкен. Бирок козголоңдун уюштуруучулары өз өлкөсүнө элине чыккынчылык кылуу менен кылмыш жасоого мажбур болгондорду да сатып кетишти. Аларды өлүмгө түртүштү. Аларга өздөрүнүкүнө ок чыгаруусу үчүн калп айтышты. Киевдеги неонацисттер да, алардын батыштагы колдоочулары да, ар кандай улуттук чыккынчылар да дал ушул жыйынтыкты бир туугандык, кыргындык каалашкан. Алар орус жоокерлери бири-бирин аскер кызматкерлери менен карапайым калкты өлтүрүп, акырында Орусияны утулуп, коомубуздун экиге бөлүнүп жана кандуу жараны кагылышууда жок болушун каалаган. Козголоңчуларга тоскоол болуп, өз милдетине, антына, элине бекем турган биздин бардык аскер кызматкерлерине, укук коргоо органдарынын кызматкерлерине, атайын кызматтагыларга ыраазычылык билдирем. Курман болгон баатыр учкучтардын эрдиги жана жан аябастыгы Орусиянын трагедиялык кесепеттерден сактап калды.
Ошондой эле Вагнер жоокерлер жана командирлер тобунун басымдуу бөлүгү өз элине жана мамлекетине берилген Орусиянын патриоттору экендигин билебиз жана буга чейин билчүбүз. Алар Донбассты жана Новороссияны бошотууда өздөрүнүн эрдигин көрсөтүшкөн. Аларды өлкөсү, анын келечеги үчүн чогуу күрөшкөн куралчан бир туугандарына каршы колдонууга аракет кылышты. Ошондуктан менин түз көрсөтмөм менен көп кан төгүлбөш үчүн башынан эле көп кадамдар жасалды. Ката кетиргендерге ойлонууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн алардын аракеттери коом тарабынан чечкиндүү түрдө четке кагылып жатканын жана Орусияга кандай трагедиялуу, кыйратуучу кесепеттерди алып келерин түшүнүшү үчүн убакыт талап кылынды. Мен бир туугандарынын канын төкпөгөндүгү үчүн жана туура чечим кабыл алган үчүн Вагнер аскер жана командирлер тобуна ыраазычылыгымды билдирем. Бүгүн сиздерде Коргоо министрлиги же башка күч түзүмдөрү менен келишим түзүп, Орусияга кызмат кылууну улантууга же үй бүлөңүзгө, досторуңузга кайтууга мүмкүнчүлүк бар. Каалоочулар Беларусь өлкөсүнө кете алат. Мен берген убада аткарылат. Тандоо силердин колуңарда экенин дагы бир жолу айткым келет. Бирок өзүнүн катасын түшүнгөн орус аскерлеринин тандоосу болоруна ишенем. Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Григорьевич Лукашенко абалды тынчтык жолу менен чечүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирем. Бирок бул күндөрдө чечүүчү роль катары жарандардын патриоттук сезими бүткүл орус коомунун консолидациясы болгонун кайталайм. Бул колдоо биздин өлкө үчүн оор сыноолорду бирге жеңүүгө мүмкүнчүлүк берди. Баары үчүн рахмат. Ыраазычылык билдирем деп айтылат кайрылууда. Эске салсак, 23-июнда Орусиядагы Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын лидери Евгений Пригожиндин Москвага жасаган жүрүшүнө байланыштуу өлкөдө контртеррордук режим жарыяланган. Кийин Беларусь президенти Александр Лукашенко Пригожин менен сүйлөшкөндөн кийин Москвага бара жаткан колоннаны артка кайтарган. Ал эми кечээ 26-июнда Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожин окуядан кийин билдирүү жасаган болчу. Булак супер кежи. Вагнерчилердин согуштук техникасы Орусиянын куралдуу күчтөрүнө тапшырылат. Курал-жарактарды өткөрүп берүүгө даярдыктар жүрүп жатканы департамент тастыктаган. Бул тууралуу орусиялык басылмалар жазып чыгышты. Ага ылайык мамлекет башчынын мурдагы жардамчысы, президенттик администрациянын жетекчисинин орун басары Владислав Сурков вагнерчилердин Орусиядагы ишмердүүлүгүнө каршы пикирин билдирди. Анын айтымында, жеке аскердик компаниялар идеясы батыштан алынган жана орус аскердик саясий маданиятына туура келбейт. Эске салсак, кечээ 26-июнда жеке ишкер Евгений Пригожин вагнерчилер Орусияда бийликти кулатуу эмес, нааразычылык акциясына чыгуу үчүн жүрүшкө чыкканын билдирген. Булак супер кежи. Пригожиндин учагы Беларуска конгону айтылууда. Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожиндин Embraer Legacy 600 үлгүсүндөгү PA-02795 номерлүү бизнес учагы Минсктин жанындагы Мачулищ аскердик аэродромуна конду. Бул тууралуу Белорусская Гаюн телеграм каналы билдирди. Пригожиндин болжолдуу учагы Беларуска саат 7:40 учуп келди. Белгиленгендей саат 7:58 PA-02-878 номерлуу дагы бир бизнес реактивдүү байы 125-800 B учагы Санкт-Петербургтан учуп келген аскердик аэродромго конду. RAN-02-795 учагы так кимге таандык экени белгисиз. Бирок 2019-жылы ага Вагнер жеке аскердик компаниясынын негиздөөчүсү менен байланыш үчүн АКШнын санкция салган. Пригожин өзү бул байланышты четке каккан. Булак Назар Ньюс кежи.